بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى. Бардық атақтан даңаза мақту жаратқан Аллах Тааланың жалғыз өзіне ғана болсын. Анын мейірімі, тыныштығы, берекесі Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизге чейин ислам динди дин деп тутунуп, иман менен азыктанып жашап, өздөрү тутунган динди, азыктанган иманды бизге моминтип белек, мурас катары эстафета кылып таштап өтүп кеткен улуу алтын муунга, өз киндик кан тамган жеринен алыста болсо да этегин узартып, денесин жаап жүргөн, көздөрүн арамдан сактап, дайым үй бүлөсү менен ыйманда, ихласта, хидаятта жашап жүргөн, момундай болгон, жүзүнөн ыймандын нуру балбалдап жанып турган жылуу жүз агайыны, эже карындаштарга, биздин изибизден биз салган чыйыр менен ээрчип, сабак алалы деп ээрчип келе жаткан келечек муунга да Аллах Тааланын төгөнгүс мейирими жана тынчтыгы болсун. Алгач кирип келгенибизде эле жылуу кучак жайып тосуп алган Hazrat Mahmud Afendiге, Кыргыз диаспорасынын ушул жердеги жетекчиси Каныбек мырзага, оңунан солунан канатташ болуп көмөктөшкөн жамаатка баарына, анан бүгүн ушул алтындай убактысын коротуп, сабак угалы деп залдын ичинде жанатан бери күтүп отурган баарыңыздардан Аллах Таалам разы болсун. Арыбаңыздар, бар болуңуздар. Баарыңыздарга күнөстүү Кыргызстандан жылуу салам. Буга чейин Каныбек мырза менен менимче 2 айдай болду. 2 ай болду. 2 ай мурда ошол 2 айдын ичинде сүйлөшүп, ушул жака келүү жөнүндө план түзгөнбүз. Вакыт зымырып кыш экенине жетип келди. Бизде күн аябай ысык, сиздерде болсо кыштын дагы деле илеби бар экен. Өзүнчө кыш али кете элек, таң калып атабыз. Билесиздерби? Рызкыны Аллах Таала ар жерге ар кандай кылып чачкан. Сиздердин рызкыңыздарды Аллах Таала ошол жака чачып койгон экен, келдиңиздер да. Бизде жыргагандан жылкычы болупмунбу деген сөз бар да. Ушул жака бир оңолоюн, аягыбызга туралы, кичине бир түздөлөлү, эл катары жашайлы, элдин алды болбосок дагы аркасы болбой, ортосу болуп жашайлы деген илге үмүт менен келгенсиздер. Көпчүлүгүңүздөрдүн ушул жерде ата-энеңиздер келген экен, агайыны, эже карындашыңыздар келип калган экен, ошонун аркасынан келип мынтип рызкысын терип жеп атасыздар да. Ошон үчүн Аллах Таала "Вала танса насибака минад дунья", дүниедегі Аллах Таала чачып койгон рызкыңды, өз үлүшүңдү унутпай, терип, тепчип, жыйнап же деп Аллах Таала өзү айткан. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда Мүлк сүрөсүндө азыр кары окуган Мүлк сүрөсүнүн алдырактагы аятта "Фамшу фи манакибиха ва кулу мир ризқихи ва илейхин нушур", садақаллахул азим. Фамшу фи манакибиха, жердин кайсыл жакасында болбосун, кайсыл бурчунда болбосун, адал ырыскы таап жеш үчүн жер кес, алмабыш озума түштө олтуруп албастан, кол эмгек кылып бешене тер менен күнүңдү өткөр деген аяттын негизинде сиздер жүрүп атасыздар да. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям дайым мечиттен намаз окуп чыккандан кийин сахабалар кас катар тизилип, пайгамбар чыгышын күтүп турат эле. Пайгамбар мечиттин эшигинен чыгары менен сахабалар акырын келип учурашып, пайгамбардын жибектей болгон миск жыттанган, табигый миск жыттанган алаканына алаканын коюп, кээ бир ошол алаканын мыжыгып алган боюнча эч ким менен көрүшпөй үйүнө барып, жубайына, балдарына жыттатчу. Дуалдарын, кийимдерине ошентип сүртчү. Анткени пайгамбардын алаканынан табигый жыт чыкчу.
Biz аны өтө чоң акчага сатып алып, азаздан себинебиз. Пайгамбардын өзүндө ошондой табигый жит бар болчу да. Bir күнү сахабалар ошентип бирден пайгамбардын алдына келип, алаканын кармап, учурашуу алар үчүн сыймык. Албетте сыймык да. Тейтигиндей бурчта bir сахаба калып калды учурашпай. Ал пайгамбарга келген да жок, жөн гана жер тиктеп туруп калды. Пайгамбар тиктеп келе учурашалы деди эле, ал баш чайкады. Бул жакка учурашып өтүп кеткен сахабалардын баары ууду түшүп кетти. Неге пайгамбар учурашкысы келбейт? Эмне болгон буга? Келе учурашалы десе болбоду. Пайгамбар акырын басып барды жанына. Кел колуңду учурашалы деди эле, ал колун оң колун артына кылып бербей койду. Пайгамбар айтты: "Кел колуңду бер учурашалы" деди эле, ал ыйлап жиберди. "Эмнеге ыйлайсың? Кел учурашалы" деди. Анан акырындык менен: "Я Расулаллах, ey Аллахтын элчиси, мен бир дыйкан инсанмын. Кетмен кармайм, күрөк кармайм. Дыйканчылыктын айтор бүт бардык шаймандар ушу менин колумдан өтөт. Жер казам, пешенеден тер тамчылайт. Эртеден кечке чейин кара курсакты үй бүлөнү тойгоз үчүн ушу жер менен алек болом. Кетмен күрөк кармап, кабарып кеткен алаканымдын анча-мынча жерлери жибектей болуп жыпар-жыттанган сиздин алаканыңызды тырмап коебу деп кыжалаттан улам учураша албайм мен сиз менен" деди. Пайгамбар айтты: "Келе колуңду бер" деди. Пайгамбар анын алаканын кармап, көпкө чейин силкип турду. Ал тартып алса дагы пайгамбар кой бербей койду. Анан бери жетелеп келип ортого чыгарып, пайгамбар ошонун оң колун өйдө көтөрүп, "Мына бул кол жана ошол колдун ээсин Аллах Таала кыяматта тозок азабын эч качан азаптабайт. Анткени ал кол эмгеги, бешене тери, өзүнүн кара күчүн сарптап, адал рызкы таап, үй бүлөсүн багып аткандыгы үчүн" деген. Ошондой алыстан ат арытып келип ушул жерде үй бүлө багайын, бала бакыра багайын, кичине аягыбызга туралы деп келгендеги ниетиңиздердин бүт баары ошол адал рызкы. Аллах Таалам сиздерди да ошол жактан ушунча жерге чейин келип эмгектенип жаткан эмгегиңиздердин Аллах Таала үзүрүн кайтарсын. Аллах Таалам өзү береке берсин. Ушул суукту суук дебей, ысыкты ысык дебей ушул жерде суугуна чыдап, ысыгына күйүп болсо дагы иштеп тапкандагы акчаңыздарды Аллах Таалам дайым куттуу берекелүү кылсын. Жыйынтыгында кыяматта Аллах Таалам ушул эмгектин аркасынан тозок отунан сактап бейишке киргизсин. Менин бүгүнкү сабагымдын темасы: мен уулумду сагындым. Ооба, мен уулумду сагындым. Бул тема бир эле уулга таандык эмес. Балким мен кызымды сагындым деп өзүңүз тема коюп уксаңыздар болот. Балким мен уулумду сагындым, же неберемди сагындым, же чеберемди сагындым десеңиз да болот. Сөзүн башында айтып кетейин. Менимче бул жерде бүт бардыгы эле мен сүйлөп жаткан кыргыз тилин түшүнөт болуш керек. Мен буга чейин орусча лекция окуп көрбөпмүн. Мен Hazrat Mahmud Efendi'den кечирим сурайм. Жандагылар балким которуп берер. Буюрса кийинки сапарда орусча лекцияга даярданып келермин да Аллах Таала чакыра турган болсо. Азырынча кыргызча сүйлөсөм уруксатпы? Мен уулумду сагындым. Ооба. Кимдер гана сагынбайт? Перзент ата-энесин сагынат. Уул өзүнүн ата өзүнүн уул кызын сагынат. Сагыныч деген ал Аллах Таала тараптан бендеге махлукка берилген көрүнбөгөн, салмагы жок, өң түсү жок кандайдыр бир баалуу нерсе. Айван деле өзүнүн баласын сагынат да. Эчки деле улагын сагынат. Улак деле өзүнүн энесин сагынат, желинин. Жайта келечекте чыйпый чыйып кетет. Айванда ушундай кусалык болгондон кийин адамзатта кантип кусалык болбосун?
Мага бул жака келе жатканда, Кыргызстандан Москвага чыгып атканда дагы көптөгөн аманаттар айтылды. Устаз, сабаңызга бир аз мындай кыстырма кылып кетесизби? Керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей болор беле деп. Москвадагы сабакта дагы кичине кыстырма кылып өттүк. Бул жерде да балким ушул сабактын арасынан ар бир адам өзүн издеп таап алат деген илгери үмүт менен сабак өтүп атам. Атал абул мус ila al-qadi yashtaki ala ibni. Bir топ жашка барып калган, көзүнүн курчу невак кетип, бели ийилип калган. Чынында канча түз турса деле аксакалдар өзүнүн аксакалдыгын, картайгандыгын билдирип коет. 70-тен ашкан кемпирди канчалык шиштакка кийгизип, аны канчалык жасабагын бар, анын кемпирлиги билинет да. Дал ошол сыяктуу бели невак баласына тарбия бериш үчүн, аны багып чоңойтуш үчүн, аны тарбиялап окутуш үчүн кылган эмгеги менен жукарып калган бели ийилген аксакал сотко келди. Sayyid al-Qadi, урматтуу сот, ин тaqaddam bi shakwa bayna yadaykum faqala dittama. Мен бир арыз даттануу менен келдим сиздерге. Көптөн бери ушул ниет кылып ана барам, мына барам менен же барбай эле койсомбу деп да өзүмчө артка чегиндим. Бүгүн эле эрте менен тура калып эле келген жерим жок. Айлар өттү. Апталар эскирди. Анан бүгүн күчүмдү жыйнап туруп келдим сизге. Сот айтты, "Дыддаман. Кимдин үстүнөн арызданасыз? Жөн элеби? Bir топ жашка барып калган аксакал эмне болду?" деп аябай кыжалат болду сот. Факал дыдда ибни. Уулумдун үстүнөн арызданып келдим. Уулумдун үстүнөн арызданып келдим. Азыр биз жаңылыктарды уга берип көнүп деле калдык. Мына телефон азыркы бизди таң калтырып аткан технология, техника чыкканга чейин байланыш бир гана зымдар аркылуу болгон телефон менен болгон учурда бир жаңылык ошол боюнча жетет эле. Анча-мынча жаңылыктар көмүскөдө калып кетип барбайт эле. Азыр жаңылык деген көрүп бүтпөйсүң. Төө чач тиктирип отурган жаңылыктар бар. Керек болсо айылда дагы кээ бир иштер бар, шаарда андай жаңылыктар болбойт. Атасы баласынын үстүнөн, баласы атасынын үстүнөн, кызы энесинин үстүнөн, энеси кызынын үстүнөн арызданып, эмдиги чекти аймак болуп жараша албай жүргөндөр бар. Бул аксакал дагы уулумдун үстүнөн арызданып келдим деп сотко кайрылып атат. فنظر القاضي إلى من معه من القضاة مستغربا. Өкүм чыгаруучу сот оң сол жака белиндеги жардамчыларына бир сыдырып тиктеп 70-тен таяп 80, 70-тен өтүп 80ге таяп калган аксакалдын уулунун үстүнөн арызданып келгенине ушунчалык таң калды. Анткени аларда ушундай окуя катталбаптыр. ما محتوى الشكوى وما هي شكواك. Макул жолуңуз болсун. Жакшылык эле жоруп туралычы. Арыздануунун негизи эмнеде? Эмне үчүн арызданып келдиңиз? Урабы? Сизди какшатабы? Же карыялар үйүнө алып барам деп көп күндөн бери сизди кыйнап атабы? Же пенсияңызды тартып алып жеп коюп атабы сизден? قال أريد أن أخذ مصروف من ابن شهري. Men balamdan ay sayın bir ölçümdögü akça alışım gerek dedi. Jardam alışım gerek. Kazı da aytты, "Hada haqqı." Bu sizin hukukunuz elbette. Ani siz çoğoytqonsuz, tarbiyalagansız, giyinkensiz, okutkansız. Bugün siz çalkalap jatıp balanız sizdi bagış gerek. Öte to'g'ri.
Ай сайын сізге чегеріле тұрған ақшаны азыр кеңештіріп чечіп те береміз. Қанша қаласаңыз. Бирок фақал лах ал-аб رغم أني غني جدا وأريد أن أخذ مصروف شهري من ابني. Урматтуу сот, мага баламдан ай сайын болбогон гана акча керек. Бирок мен баламдын ал акчасына муктаж демесмин. Мен өзүмдүн килтейген жерим бар. Завод, фабрикаларым бар. Акчам жетет. Эгер мага дагы Кудай ушунча өмүр берсе, кыймылдабай чалканча жатып алып сарптасам да жетип ашып калат. Укумдан тукумга жетүү акчам бар. Капитал банкта жатат жыйылып. Сот аябай таң калды. Анан токтоңуз эми. Ошол уулуңуз жөнүндө маалымат бериңизчи деп уулунун аты жөнүн, туулган жылын бүт барын тактап, кайсы жерде иштейт, барын тактап бүткөндөн кийин уулун чакыртышты. Мынау сенин атаңбы деди. Ооба, менин атам. Атаңыз сиздин үстүңүздөн азыр бизге арызданып таң калтырып отурат бизди. Өзү бай экен, жетиштүү капитал, досмиясы бар экен, финанс каражат жетерлик. Бирок сиздин үстүңүздөн ай сайын болгону 100, азыркы сиздердин колдонуп жаткан акча менен 100 рубль, биздин сомго 100 сом ай сайын мага алып келип берип турсун деп даттанып атат. Тактадык. Атаңыздын завод фабрикалары, килтейген жерлери жана башка киреше булактары аябай көп экен. Бирок сиздин үстүңүздөн уулум ай сайын 100 рубль мага берип турушу керек деди. Мынау атаңыздын талабы, суранычы. Баласы дагы кантип атам менден ушул 100 рубльга муктаж болуп калат. Атамдын капиталы чоң да. Мейли, ата да баары бир эмне десе деле макулмун. 200 десе да ага деле макул. 300 десе мейли, 3000 десе эле мейли. Эмне десе мен макулмун. Берем албетте. Кантип бербейт элем. Чечим чыгарылды. Болду, сиздин уулуңуздун атынан сөз түрдө сиздин эсебиңизге 100 рубль ай сайын барып турат деди. Ата экинчи рет колун көтөрдү. Урматтуу сот, ал ай сайын почта аркылуу салып бергени, ал мен сотко силерге арызданып даттанып келбесем деле, өзүм сурансам деле салып коя берет. Өзүмдүн деле күчүм жетет. Бирок мен бул жерге келгеним себеби бир аз жоопкерчиликтүү кылып койсомбу деген тарызда эле келдим. Мага ушундай өкүм чыгарың, 100 сом атаңарга берип турасыңар, бирок ар бир айдын башында же аягында сөз түрдө муну саатта атаңардын үйүнө барып колмо-кол бересиңер деп чыгарып берсеңиз, ошентип берип турсун деди. Ошентип берип турсун деди. Сот таң калып атат. Эмнеге аксакал түшүндүрүп айтыңызчы деди эле. Мен муну уулумду ошол жогорку окуу жайга өткөзүп бүткөндө диплом алып атканда өзүм жалдырап, чалып, суранып атып баргам. Андан бир ишке орноду, үйлөнүп атам дегенде дагы бир жолу нике тоюна катышкам. Ошол боюнча көрө элекмин. Мен уулумдун акчасына муктаж эмесмин. Мен уулумду тиктеп, карегим кадалып, бир өзүмчө отуруп, 100 сомду берип жатканда, алаканымды тийгизип, баякы тамтың басып, эми гана басууну үйрөнгөн учурда жетелеген кезимди бир эстетип, тияк бияка көтөрүп, жетелеп жүргөндү бир эстеп алсам болду. Мага ай сайын баламдын мага келгени жакшы.
100 сомунун кереги жок деп ыйлады. Сот айтып атат: ата, эгер ушул сөздү арызданууңуздун башыраагында эле ачыгыраак айтканыңызда, мен уулуңузду зынданга, камаганга дагы өкүм чыгарып коймокмун. Атаңдан кабар ала албаган сен акмак кандай аңкоосуң? Кайсыл жүзүң менен элди карап жүрөсүң? Деп мен ага айып салбай камап деле коймокмун. Буркурап сот ыйлады, жанындагылар ыйлады. Айтайын дегеним, мына ол алыста жүрүп аталар, энелер сагынды, чындап. Салып койгон акчаңар чындап ал. Силер салбасаңар деле атаңар менен апаңар азыр мурдагы өзүнүн жасаган эмгегинин үзүрүн көрүп пенсиясы жетип атат. Жетет пенсиясы. Көк чайына жетет, кара чайына жетет. Достор менен айына 1 же 2 айда 1 чайканага барып, коурашып отуруп, тамактанганга кенен жетет. Бир аксакалдан сураган экен: балдарыңызды сагындыңызбы десе, көзүнө дароо жаш келип, балдарымдын балалыгын сагындым деп. Балдарымдын балалыгын сагындым. Субханалла. Кандай сонун сөз. Балдарымдын балалыгын сагындым. Мына жерде азыр биз 40, 50, 60-ты тебелеп отургандар бүт бардык ушул жерде. Бирок атабыз үчүн биз дагы деле балабыз да. Дагы деле балабыз. Мен ушул жака чыгып атып, ушул сабактарды барактап отуруп, бир нерсеге көзүм түштү. Поездде келе жатып, жоготкон атамды, жоготкон апамды сагынып, өзүмчө көз жаш кылып, өзүмчө жеңилдеп келдим. 70-ке чыккан ата, о 90-дагы апасын зыярат кылган айылга келип, жаандан улам балчыкты тебелеп келген экен. Экөө эне баладай отуруп, кулагы оор болуп калган апасы улам баласына: эме дейсиң балам, кагылайын, жакын келип сүйлөсөң деп отуруп, узакка сүйлөшүп, ушул жерде эле жатып кал эми. Жат кагылайын балам деп жаткырып, эртеси менен туруп кетип барып, 60-дагы ата чокойунун бирөөсүн, аяк кийиминин бирөөсүн таппай көпкө чейин убара болот. Көпкө чейин убара болот. Башка инилеринин балдарынан, келиндерден сурагандан уялып, көпкө чейин туруп анан: ушу бир аяк кийим менен кете берсемби, бунусуна байпак кийип алып эле. Жолдо көргөндөр эмне болот деп кыжырат болуп отуранан, кой дагы бир отурайынчы бир аз. Табылып калар, ит көтөрүп кеткенби? Көрсө кагылайын 90-дагы апа 60-ка чыккан уулунун түнү балчык тебелеп келгендеги чокойунун бирөө суу болуп калган экен. Аны улам арчып, жанындагы мешке ысытып, кайра койнуна катып, кургатып, ошентип отура берип бир бала. Ал кулагы оор баласынын кетем деген камынганын укпай отура берет. 90-дагы апа 60-дагы баласын дагы деле балача көрүп атат. Жаш бала көрүп атат дагы деле. Биз кимбиз? Биз апаларыбыз, аталар үчүн наристебиз. Карабайсызбы? Сизди да сагынды. Атабыз, энебиз тирүү болсо да сагынат. Маркум болуп көз өтүп кетип, кара жер жамынып, азыр маркумдар өлкөсүнүн ардактуу эс алуусу болуп, алардын катарын толтуруп жатса дагы сагынат. Бул жакта биздин саламыбызга сагынат. Амансызбы ата, амансызбы апа деп эсен соолугун сураганыбызга сагына турган болсо, кара жер астындагы атабыз менен апабыз бир кайрымдуулук чыгарып, же бир Кур'ан тилават кылып, алакан жайып жүзүбүздү сыйпап, сообун атабыз менен апабызга арнагандыгыбыз үчүн сагынат. Атабыз, апабыз тирүү болсо дагы, көз өтүп кетсе дагы сагынат. Ошол себептен Аллах өз аятында Estağfirullah billah: "Ya eyyuhellezine amenu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
Ey imandı bendelerim, kimdir biröňörge ölüm kelip kalganга çeyin men bergen rızkıdan jetim jesir, kedey jardı, musapır joloçularga bölüşüp kiçine kayrımdуулuk kılıp kal. Ölüm degen var. Al arganday insanın jaşoosuna çekit koyot, toçka koyot. Birinçile insan ölüp jerge girişi menen al فَأَصَّدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Birinci aytkan sözü, men de aytam, siz de aytas, barыбыз ayta turgan bir sözde Allah Taala Kur'anda şul ayet men düşürdü. فَأَصَّدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ey jaratkan Rabbim, çında men Warkutada жүрgöndө, keyde işenip keyde işenmeye ketetilem dep aytışım mümkün. Çında aytkanda men bul jarık dünyada jaşap жүрgöndө, jer astındağı jaşoonun ança-munçalarını tөгүнгө çıgarçı elem. İşendim ya Rabbi, işendim. Meni فَلَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Meni kayra kiçine ömür berip, bu şunça ömür berip, küte turçu üy bölömö çırkap barayın. Apamdın aldına bara kılayın, jubayımdı, joldoşumdu, üy bölömdü top durup, ey kalkılandır, gözüңөрдü açıkla, gözüңdü aç. Men jalgan dep жүрgөн nerse çın eken, فَأَصَّدَّقْ. Ey Rabbim alarga aytıp durup, birinçili kılgan işim, şol maňa özüme en kerekli bolgan nerseni kayrımdуулuk kılayın, وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Salih en mıhti insanların katarına kılgan kayrımdуулugum arkılуу koşulup kalayın deydi. Mürzönün içindeki azap en birinci kayrımdуулuk menen joyulat. En birinci kayrımdуулuk menen joyulat, kalkılayınlar. Atağız, apağız bizde azır jer astına ötüp ketse, al bizi sagınıp atat, emnebizden kılgan sadakabızdı sagınıp atat. Kılgan sadakabızdı sagınıp atat. Ar birimiz aytçı söz uşul, ey Rabbim tirilçi, ey Rabbim senden jalınıp surayım, tirilçi, men uyga çırkap bara kalayın. Hazır meni gömüp ketip bartkanlardan da ozup barayın. Men geldim, tirildim. Allah tiriltti meni. Ey kalkılanlar, gözüňördü açıkla. Tiyaktagı jaşoo çın eken dep birinçile kılgan jakşı işim kayrımdуулuk bolsun. Kara kayrımdуулuk. Subhanallah. Hasan al-Basri degen adam ötkön. Hasan al-Basri degen özü Madinada törölgön, Peygamberin üyünde tarbiyalangan. Keyin Iraktın Basra degen şaharına göçüp barıp oşol jakta jaşap kalgan. Oşol sebepten Basaralık dep oşol jakka söýüntürilip kalgan. Şunçalık mıhtı insan. Sahabalardan kanıp talim algan tabi'in. Bir gün üyünden çıkıp, uşu döňmenen barıp meçitke girip ketetele. Tahajjud namazına kelip, Bağımdatqa çeyin tahajjud okuyun dep üyünen darat alıp çıkıp kele jatıp, döngö gelgende kiçine es alayın dep bir kara taşka oturup, anan jerge oturup, anan kara taşka söýenip, kiçine es alayın emi dep çıkanakta oturup uykuga getdi. Dal oşol taştın tuşunda joldun bul beti çoğun alardın oşol şaardın ayıldın mürzösi ele. Tüşünde Allah Taala mürzödögülördün büt barın tiriltip Hasan al-Basri jaka basıp gelişti. Biroq kandaydır bir çetke gelgende kayradan burulup atıştı. Anken oşo burulgan жерinde ar birinin kolundağı kuruk çoğun patmus tabaka kandaydır bir жерden toltura nur tolturulup kuruk gelgeni toltura nur menen kaytıp attı. Tabağına tolo nur tüşkönü uşunçalık yüze albırıp uşunçalık süyüngen avalda kudungda bir-birinen süйлöşüp bir-birini kutuktagan avalda kaytıp attı. En ayağında biri kuruk geldi, kayra kuruk kayttı. Ey tuğan, emne çünkü sizge bunday nur berilbedi, dep suradılar akırın kılçaktap. Men kaytış bolganda jesir kalgan ayalım iddası bütüp başka turmuşka çıkkandan beri meni unuttu. Arkamdan maga sadaka kılıp soğun arnay turgan tuyak çok. İşengenin bir jubayım ele aldağı bürönün jubayı bolup kalgan azır. Dep toluk dareklerini aytıp berip kete berdi. Çoçup oygondu, tüşüken. Meçitke varıp
тахажжудун окуду дараталып, багымдатын окуп, түз эле үйүнө келбей, ошол дарек менен барып, бир эшикти кылдатса, бир келин чыкты, бир аял. Түшүн айтты да, дал ошол менин күйөөм деп ыйлап, буркурап, жеңине бекитип, небак бекитип койгон, тигип койгон акчасын алып чыгып, ушу менин күйөөмдүн атынан садака кылып коюңчу. Чыгып кайрымдуулук кылайын десем, бул күйөөм кызганабы деп, турмуш тиричиликтин айынан ошол күйөөмдүн атынан кайрымдуулук кыла албай жүрөм деп Хасан ал-Басриге акчасын берди. Ал базарга барып, жетим, жесир, жарды, кедейди барын таап, кайрымдуулук кылып, ошоно менен эстен чыгып калды. Эртеси дараталып, дагы тахажжудка келе жатканда, дал ошол жерге келип, Кудайдын буйругу менен ошентип отуруп, ошентип уктап калды. Баягындай адамдардын бүт баары курук табак менен келип, үйүлгөн, жык толгон, тамчылаган нурду алып кайра кетип бараткандардын арасында баягы кишинин дагы табагы толтура кайтты. Эй Хасан, угуп коюң, жер астындагы маркумдар тирүүлөрдүн кылган кайрымдуулугу, Куран окуп, тилават кылганы жана башка садакалардын сообуна гана биз ушинтип муктаж болуп, ошо менен баара алабыз. Сизге рахмат деп көздөн кайын болгон. Биздин атабыз менен апабыз жер астында бизди сагынып атат. Тирүүлөрү го бизди көрсө, кучагын жайып, көкүрөгүн тийгизип, сагынычын таркатат. А маркумдары болсо биздин чыгарган кайрымдуулуктун сообунан улам баара алат. Ошону эч качан унутпа. Пайгамбарыбыз Ал-Валид awsat abwabil janna. Ата деген бейиштин эшигинин эң жогору жагы. Бейиш эшиги. Кадимки үйдүн эшиги. Ачабыз, жабабыз, киребиз. Awsat деген эшикти жапканда эң жогору жагы, такалган жери. Жанжыгач деп коебуз аны биз, коробкасы. Ошол эшиктин коробкасынын эң бийик жери. Фахафиз аля залик ин шита ау да. Эгер бейишке киргин келсе, дал ошол бейиш эшигинин эң жогору жагын өптөбөт, сылаптөбөт, кадырлап, барктап. Эгер сага бейиш эмес, тозак керек болсо, анда түкүрүптөбөт, тээп, кордобөт. Ата деген ушундай. Ата деген ал бейиш эшигинин эң бийик жери. Эң бийик жери. А эне болсо бейиш эшигинин босогосу. Субханаллах. Ошон үчүн мен каббала риджила уммихи факааннама каббала атабата бабил жанна. Ким апасынын аягын өп кызмат кылса, биле берсин, ал демек бейиш эшигинин босогосун өпкөн менен бирдей дейт. Субханаллах. Субханаллах. Кеч калып калбагыла балдар. Кеч калып калбагыла. Кеч калып калбагыла. Кыздар, эжелер. Чындап мисалы мен. Чындап айтайын. Башымдан бир окуя өттү. Кыйла жыл болду. Эми айтпаш каргам жок. Катуу оорудум. Жашоодо катуу кыйналдым. Аны кылсам деле, муну кылсам деле өзүмө келе албайм. Чындап. Ибадатта кыйналдым, жашоодо кыйналдым, ден соолукта кыйналдым. Бир күн кандайдыр бир акылма келдимби? Айтор Аллах Таала ушундай бир жүрөгүмдү ачып, кой мен тезинен айылга жөнөбөсөм болбойт деп, күндүзү жөнөдүм, таксиге отуруп. Шамга чукул үйгө кирип келдим. Бирок мен келгичекти, шам болду, үйгө кирип, ата мен апа менен учураштым. Чочуп кетишти. Ойка кылайын. Эмне болду сага? Кабар кайтып менен келчи элең го деди. Жакшы эле деп, атам апам менен учурашып, шам окуп, отуруп, мен бир иш менен келдим. Кантип айтсам, кабыл аласыздарбы, албайсыздарбы? Азыр ушул куптанды окуганга чейин күтсөм, күтпөсөмбү деп атам, бирок күтө албайт окшойм ата дедим. Апа, күтө албайм куптанга чейин. Негедир ушул куптанга чейин кетип кала тургандаймын да, өзүм кечигип кала тургандаймын да, чындап айтканда. Ата, апа, экөөңүздөр тең
Экөөңүздөрдүн тең даратыңыздарды сындырам дедим. Экөө тең бири-бирин тиктеп, мени таң калып тиктеп туруп калышты. Ошол күнү Кудай буйруп, биз өзү 6 бала 2 кызбыз. Эжем менен карындашым мурдунда жыты бардай ошол күнү келип калыптыр. Ата апа, оң аягыңыздарды мага сунуңуздар дедим да, масларын чечип, тап етіп аяғына жығылып, айябай, алақан тамандарын өп, бетіме сүртіп, бешенеме сүртіп, шынчалық бір рахаттандым. Шынчалық бір жеңілдедім. Емі ушул аяғыңыздарды жууп туруп, кайра масыңыздарды кийип алсаңыздар болот. Эми мага уруксат бериңиздер дедим. Кагылайын балам, бул эмне болду сага? Сага эмне болду деди. Мен жасай турганда жасадым, ата апа. Мага уруксат бериңиздер. Мени такси күтүп атат деп колдоруна кичине алып келген нерсени бердим да дубасын алып кеттим. Таң калган боюнча тура бердим. Шаарга жеттим. Таң атып атпай, ден соолугум бир жакшы. Өзүмө келгем. Жолум да болуп атат. Сабагым да мурдагыдай, ден соолугум да жакшы. Намазым да ушунчалык бир мыкты. Кагалайындар, кеч калып калбагыла, айнанайындар, кеч калып калбагыла. Мен айтам, бүгүн мен айтпасам башка бирөө айтпай калар силерге. Улуу устаз бар эле. Мечит толо шакирттери менен куфтан намазынан кийин сабак бүтүп, буйруса багымдат намазында дал ушул жерде жолугушабыз деп, шакирттери менен бар менен кайрылашып, багымдатта жолукканга чейин деди. Устаздын үйүнө келсе картайып калган апасы ал уктай эле экен, келини менен сүйлөшүп отурган экен. Дароо отуруп чай ичип, устаз апасына жаш баладай эркелеп, колдорун өп, тамандарын өп, бешенесине сүртүп, бетине сүртүп, апасына аяк курсаң кылып, анан алып келип төшөккө жаткызып, эртеси багымдатка дарат алып мечитке кирди. Мечит ичи жык шакирттери. Бир шакирти ордунан туруп келип, устаздын кулагына бир нерсени шыбырагандай болду. Устазды карап, таң калып, жылмайып койду. Андан кийин бирөөсү келди, дагы шыбырады, аны да таң калып, жылмайды. Бир канчасы ушинтип келди. Намаз окулуп бүткөндөн кийин устаз аябай былкылдап, алаканы менен бетин жаап алып ыйлады. Көргөн түшүңөр туп-туура, кагылайындар. Көргөн түшүңөр туп-туура. Көрсө ар бири, Аллах Таала ар биринин түшүнө бир эле түштү киргизген, бир эле түштү. Түшүндө устазынын пешенесинен, жүзүнөн корголдой болгон берметтер жаап атыптыр, жамгырдай болуп. Гаухар бермет жаап атыптыр. Ошол көргөн түшүңөр анык кагылайындар деп батын албай аябай ыйлады. Устаз ошол түш эмне анык болсо? Мен көргөн түштү бул да көрүптүр, муну тиги да көрүптүр, мечит ичинин жарым эле көрүптүр. Ошол түш эмне десе, кагылайындарым. Кеч сабактан соң силер менен кайрылашып үйгө барсам, апам уктай эле экен. Апама жаш балача эркелеп, колдорун, тамандарын өп, бетиме сүрткөндүгүм үчүн силердин түшүңөргө Аллах Таалам бермет кылып түшүрүп атпай ылдыйлатып деп. Ата менен апанын таман асты перзент үчүн бермет гаухар маржан кагылайындар. Биздин оңолуубузга, биздин аягыбызга туруубузга бирден бир себеп болгон бул атабыз менен апабыз. Шуну бир билгиле. Антейин десек өзүбүз дагы ата болдук, өзүбүз дагы апа болуп калдык азыр. Хазрат Умардын оğlu Абдуллах ибн Умар бир күн эртең менен турганда эле Хазрат Умар баласына Абдуллах деген уулуна айтты. Уулум, келинчегиң менен ажырашасың деди. Ата неге? Мен аны жакшы көрөм да. Ал менин келинчегим деди. Хазрат Умар айтты, жок, ажырашасың деди. Атам эмнегемде ачууланып калды. Ортого пайгамбарды салайынчы деп Хазрат Абдулла пайгамбарга чуркап келип, эртең менен туруп эле атам аялың менен ажырашасың деп атат. Мен аны жакшы көрөм да деди. Пайгамбар айтты, эгер атаң ажыраш десе, анда ажыраш деди. Мен ортого түшө албайм деди. Үйүнө барды дагы келинчегине айтты, мен сени менен жашай албайм, ажырашам деп ажырашты.
Кийин үйлөндү, кийинкисинен эми укмуш, мыкты, үй бүлө, бала бакыра, ушундай жакшы болду. İslam alimler aytат. Азыркы доордун аталары эгерде баласына ажыраш десе ажырашса болобу? Кызына атасы же апасы ажыраш мына күйөөң менен десе болобу десе болбойт. Эмнеге десе ошол азыркы ата менен апа Hazreti Umar'day adilеттүү takva болса, ошондо аман болот. Hazreti Umar al сөз түрдө бир нерсенин экинчи тарабын көрө билген эң мыкты таква инсан болгон. Биз ушунчалык таква бололу, ажыраш дегендин ордуна жараш кызым, жараш уулум жашай бер деп жашатканга алыбыз жетсе дагы чоң иш биздики. Биз ошондой мыкты таква улуу данышман аталардын урпагы жана изибиз биз. Бизден алар көп нерсени күтүп атат. Бизден алар көп нерсени үмүттөнүп атат. Эне деген ушундай инсан, эне жыгылбаш үчүн аяр мамиле кылып жашашы мүмкүн. Эне ушундай апабыз. Биздин жыгылып калбообуз үчүн кам көрүп жашап өтүп кетиши мүмкүн. А бирок ата деген биз жыгылып калгандан кийин дагы жата бербей турууну үйрөткөн нерсе. Зат ал. Канча жолу жыгылсак дагы тургун балам, сен жигитсиң, сен мендей атанын уулусуң, сенин чоң атаң дагы мындай болгон, менин чоң атам да мындай болгон деп жогору жака чейин ийне жибине чейин жеткирип сүйлөп бере турган инсан ал ата. Биз ушундай перзент болушубуз керек. Керек болса атабыз менен апабыз жер астында жатса дагы биз менен сыймыктана турган деңгээлдеги жашай турган бала, перзент болушубуз керек. Кагалайындар, биз кандай бир жакшы иш жасасак деле, чындап айтканда мактоого татыксыз болсо деле, атабыз менен апабыз ошол менен сыймыктанат. Атабыз менен апабыз ошол менен сыймыктанат. Жаманым, карачы кандай сонун болуп калды менин уулум деп. Адымдан ушул жактан силер кичине акча салып бересиңер. Ушундай семирет апаңар, ушундай семирет атаңар. Тим эле ушул ааламдын акчасын чөнтөгүнө салып келе жаткан банктан чыкканда андан бактыруу инсан жок. Уулум акча салыптыр деп баягы апаңыз эми мактанат. Бирөөгө мактанып мындай курсак бөксөрбөйт да, наркыга да барат, ошол жерге чейин барып кайтат да. Көрдүңүзбү кандай? Ошолор сыймыктана турган деңгээлде жашашыбыз керек да. Биз бир эле ушул жагынан эмес. Биз намазыбыз менен, ибадатыбыз менен. Мына мен сиздерге бир ата менен эне сыймыктана турган нерсени айтып берейин. Пайгамбар айтат: кыяматта бир чал кемпирди Аллах Таала ордунан тургузуп эсеп кысап калды. Чал кемпир бирин тиктеп, халакна, курудук деди. Шорубуз куруду. Анткени чындап алардын ибадаты аз болгон экен. Шорубуз куруду. Аллах эсеп кысапка тартса, демек шорубуз куруду. Аллах оңгору, карагыла, көз чаптыргыла деди. Көз жоосуну алган, өмүрүндө адам акылына келбеген бермет, каухар, маржандар менен гүлдөнгөн, жасалгыланган. Алтын хансарайлар, көз кыры жетпеген, эми адам баласына сыпаттап болбой турган мыкты хансарайлар. Аллах Раббул Изза, Аллах айтып атат: "Мынау силерге" деди. Болду. Алар өзү эсеп кысапка турду эле, бирок Аллах "Мынау силерге" деди. Ал эки "Анна я Рабб, анна лана хада". Эй Раббыбыз, ачыгын айтканда, кемпирибиз экөөбүз мындай тартууга, мындай белекке өзү татыксыз эле. Кайсыл кылган эмгегибиз, кайсыл кылган ибадатыбызга ушуну берип атасың я Рабби? Кайсыл кылган жакшылык ишибизге? Аллахтын жообун караң. Бистигфари лакума валадукума. Субханаллах, ошол сиз. Бистигфари лакума валадукума. Силер өтүп кеткениңерден кийин артыңардан атам менен апамдын күнөөсүн кечир, атам менен апамдын күнөөсүн кечир деп артыңарда калган туягыңар, уулуңар менен кызыңар менден кечирим сурай берди.
Men алар сураган сайын силердин күнүңөрдү кечире бердим. Жыйынтыгында силер ушуга арзыдыңар деп атат. Кагылайындар. Бизде шанс бар. Атабыз менен апабызды алар эмгек кылбай туруп бейиштик болуп калышына бизде шанс бар, кагылайындар. Сиз Воркут эмес, мына жер шарынын аркы бетинде болсоңуз дагы, кайерде болбосун, кол көтөрүп алакан жайып Кудай Тааладан ата-эне үчүн кечирим сураш үчүн кыбланы караш шарт эмес. Дара талуу, отуруу, туруу, көмкөнүнчө жатасызбы, басып кетип бартасызбы, жердин астындасызбы, абадасызбы, суудасызбы? Аллахым, атам менен апамдын күнөөсүн кечир дең, ушул өзү жетиштүү. Табииндердин бирөөсү. Хажга бара жатып, сол чөнтөгүнө корголдой болгон таштардан толтуруп алып, алаканына алып, бир чымчып Субханаллах атам үчүн, Субханаллах апам үчүн деп, бир Субханаллахты атасына, бир Субханаллахты апасына арнап ыргыта берди. Хажга жеткенге чейин зерикпеди. Хаж кылып бүтүп чарчап жатып уктап калса, түшүндө кыямат башталды. Түш көрүп атат. Атасы менен апасы тозокко айдалып келди. Айдалып келген учурда тозоктун бети таштар менен корумдалып тосулган эле. Кандайдыр бир үн келип, бул чал кемпирдин артында калган туягы менден ата-энеси үчүн кечирим сурап, аларды тозоктон мунапыс кылып бошотуп алган. Көрбөйсүңөрбү? Атасы менен апасына арналып айтылган таспих таштар тозоктун бетин жаап турбайбы? Бейишке айдалсын деп жооп келди. Кагылайындар, биз үчүн шанс бар. Атабыз менен апабыз тири болсо, чындап сагынып атат. Ал үчүн жеңил, телефонуңарды аласыңар. Ассаламу алейкум, ата, апа, амансызбы деп. Кыйла семирет, чындап айтканда, кыйла семирет. Мен деле мисалы, алыста окуп жаткан уулум менен кызым, ассаламу алейкум, ата, кандай жакшысызбы десе, эч кимге көрсөтпөй барып ыйлайм. Чын. Өзүмчө жумушка кетип бартып, сабак даярдап отуруп, машинада бара жатып, сапарда жүрүп, сүрөттөрүн көрүп алып ыйлайм. Жакында бир сабагым чыгат, Минбар медиада күзөтүп турсаңыздар. Жакында бир сабагым чыгат. Эркектер да ыйлашат деген. Сабагым. Эркектер качан ыйлайт? Канткенде ыйлайт? Эмне себептен ыйлайт? Кантип ыйлайт? Анан каерде ыйлайт? Аялдар аны көпчүлүгү биле бербейт. Аялдар ордунда кое берет да, мисалы. Ордунда коет, ордунда токтоп калат. Биз эркектер андай эмеспиз. Биз ыйлаш үчүн дагы орун издейбиз. Себеп издейбиз. Чын? Аялдар наместа ыйлайт, наместа токтоп туруп кайра күлүп кете берет. Жаланбы же? Эркектер биз далдоого барабыз, бадал издейбиз, дуалдын аркасына өтүп алып ыйлайбыз. Ошол эркектер да ыйлашат деген сабак чыгат, жакында чыгат. Ошондо сизге серьезный болуп жүргөн күйөөңүздү мында карап туруп ыйлап келгенин таап ала бересиз. Дуалдын аркасына өткөн экенсиң, билдим деп. Ал сиз үчүн да ыйлайт. Ошону бир билем. Анткени ал сизди жакшы көргөнү үчүн ыйлайт. Жетимдик эки түрдүү болот. Эрезеге жете элек баралына жетпей атасын жоготкон уул кыздар жетим деп эсептелет. Бойго жетип 18-19га перзенттер чыгып калганда атасы өтсө, ал жетим деп эсептелбейт. Ошол бойго жете элек балдары бар, кыздары бар, ата өтүп кетсе, анын балдарынын кыздарынын баары жетим деп эсептелет. Бул жетимдерге жакшы мамиле кылышыбыз керек. Аябай жакшы мамиле кылышыбыз керек. Батасын алышыбыз керек. Пайгамбарыбызга бир киши келди, сахаба. Я Расулаллах. Жүрөгүм, көөдөнүм катыгандан катыйт, караңгылайт. Дуа кылсам такыр эле ушу көкүрөгүм жумшарбайт. Намаз окуйын десем, негетир намазда эмес. Ден соолугум такыр жакшы эмес. Ишим илгерилебей атат. Дуам канча жолу дуа кылып сурадым, Кудай Таалан эч бербей атат. Эмне себеп деди эле пайгамбар карап туруп, турурдуң да.
Айылыңа барасыңбы, башка айылды кезип издейсиңби, бир жетимди таптагы жанына отуруп алып, аркасынан таптап, башын алаканы менен аябай сыла, алаканын канча чачына тийип сыласа, Аллах сенин ошончо күнөөңдү кечирип, ошончо тилегиңди орундатып коет деп атат. Иштин бүт бардыгы жетимди кепилдикке алып, анын башын сылоодо. Ал сенин жүзүңдү сыласын мотурайган колдору менен. Арабызда атасын эрте жоготкон, бирок баралына жетип, атасы небак өткөндө канча жыл болгондор да жок эмес да. Чын. Ошондуктан жетимдик эки түрдүү. Бойго жетпей атасынан ажырагандар бир жетим болсо, бойго жетип, ата энеси бар, азыр атасы менен апасы бар азыр. Атасы менен апасы бар. Бирок зар какшатып алардын ыраасын ала албай жүргөн тирүү жетимдер дагы бар. Тирүү. Атасы менен апасын зар какшатып, алардан кабар албай койгон эргул жетимдер да жок эмес арабызда. Мундайлар дагы бар. Буга эмне дейсиз? Дүнүйө кенен экен. Аллах Тааланын мээрими андан кенен экен. Болбосо атасы менен апасына зар какшатып, аларды ыйлатып отургузуп койгонго ордунда эгерде бир нерсе бере турган болсо, алар бул дүйнөдө жашамак эмес. Бирок пайгамбар айтат, бир күнөө бар. Аллах анын азабын эки дүйнөгө бирдей кылып бөлүп койгон. Ким атасы менен апасын зар какшатып нааразы кылып кое турган болсо, Аллах ошол перзентти эки дүйнө азаптайт. Бул дүйнөдө анын укум тукумун ишен азаптайт. Ахиретте ал үчүн түбөлүк тозак азабы бар. Кудай Таалам ошондойдон сактасын. Кагылайындар. Ата менен эненин назарынан калып, алардын мээринен ак болуп чыгып кетиш үчүн мен сени ак кылдым деши шарт эмес. İslam alımı aytат. Kaysi bir ata, kaysi bir ene perzentinin aldında oturganda perzentinden korunup, korkup, emne dep koyor eken dep, baykuş bolup, jertikte olup süйлөшүүсүнүн özü, oşol perzent, oşol ata enesinden ak boluşunun özü dep atat. Kagılayınlar. Kança bir übülölөр var da, koyunça ata, ne dep atasın? Apa koygulaçı eskiңерди dep, kagıp silkip koygon perzentler kança? Arabızda ошондойлордон жок эмес. Эгерде ошону кагып силкип алсаңар, азыр сабактан чыккандан кийин үнүңөр менен айткандан намыстан уялсаңар, атам, жаным апам, бейишим апам, мен сизди ушунчалык сагындым, мен сизди жакшы көрөм деп жазып койгула. Үнүңөр менен айткандан намыстан уялсаңар. Каабага, умрага барган инсанга Аллах Таала 120 мээримди төгүп турат. Өзүнүн алдынан 120 рахматын төгүп турат. Ошонун 60-ы таваф кылгандарга түшүп турат. Каабаны мынтип айланып таваф кылганга Аллах Тааланын 60 рахматы мээрими жаап турат. 40 мээрим намаз окугандарга түшүп турат. Андайын намаз окуйсуз да, таваф кылып бүткөндөн кийин намаз окуйсуз. Дагы 40 мээрим, ошо менен 100 болот. 120 эмес беле, 20сы кайсыга десе, намаз окуп бүткөндөн кийин жөн эле Каабаны ушунчалык сагынуу менен, сыйлоо менен, суктануу менен тиктеген адамга Аллах Тааланын алдынан 20 мээрим түшүп турат. Дал ошондой дейт ислам алымдары, дал ошондой. Ким атасы менен апасынын жүзүнө суктанып, сагыныч менен, мээрим менен, аябоо менен, урматтоо менен тиктей турган болсо, ага да Аллах Тааланын мээрими түшүп турат. Канча азыр ошол жерде адамдар отурат. Атам менен апамдын жүзүнө бир суктанып тиктеп алсам эле дейт. Бирок аттиң арман ата менен эне бак ахирет сапар тартып кеткен. Өкүнүч. Дал ошондой арман, дал ошондой өкүнүч силерди бөлөп албасын. Кандай кызмат кылсак, дал ошондой кызматты өзүбүздөн көрөбүз. Анткени пайгамбар бирру абнаакум табиррукум абнаакум. Атаңар мен апаңарга кызмат кыла бергиле, кагылайындар. Өзүңөр үчүн эң мыкты кызматкерди даярдап атасыңар дейт. Атаңар мен апаңарга кандай кызмат кылсаңар, адашпай, ашык кеми жок,
Dal ошондой кызматты перзентиңер силерге эртең кылат. Ашык кеми жок. Ашык кеми жок. 20-га чыккан жигит өзүнүн атасын жүрүң ата, мен сизге ушундай бир белек кылдым эле деп илгери атасын хажыга алып жөнөдү. Анда төө, ат, эшек деген улуу. Бир шаардан ошолордун айылынан өтүп, ошол Мекке тарапты көздөй кетип бараткан төө кербен соодасын башчысы менен сүйлөшүп, атасын кужун артылган бир төөгө мингизип, акысын төлөп алып кетмей болду. Кыйла жол жүрүштү. Бир окумда кербен башы барын токтотуп, чөктүргүлө төөнү. Бир аз эс алабыз деди. Төөдөн түшкөн аксакал баласына келип, уулум, кичине бир жазылып алсам боло беле, табарсыктарда толуп калды деди. Болду ата, жүрүңүз деп акырын жетелеп барды. Жер тегиздиктен улам, атасы отурса баары абырети көрүнүп калат деп коркуп, улам алыстап бир дөңдөн ашып, ылдый түшүп кетип, атасынын төөсү көрүнбөй калган чейин баласы күтүп туруп калды. Бир окумда кербен башы төөлөрдү тургузуп жөнөп калды. Бала жигит кербен башына келип, тура турасызбы? Атам жазылганы кетти эле. Картаңыраак аксакалда, басыгы дагы начар, эми билесиз аксакалды карлыктан. А жок, кербен турбайт. Жылабыз, сенин атаңды жалгыз атаң күткөндөн эле. Жол биз үчүн азыр. Убакыт алтындан кымбат. Тезирээк барышыбыз керек багытка деп бастыра берди. Перзент баласы атасына келсе, атасы жазылып аткан болсо, уяттуу жерин көрүп калыштан адеп сактап, эч жакындай албайт. Кербен менен атасынын ортосунда бала кыбырчылап, тияка бияка чуркады. Бир окумда дөңдөн атасынын башы көрүнө калды. Чуркап барды. Жаным атакем, келиң аркама отуруң деп отура калды. Эмне болду балам? Кербен узап кетти. Мен сизди чуркап жеткире калайын. Атасын ушундай отургузуп, ошол жерден кармалып чуркады да, чуркап төөгө жетти. Баласы, атасы аябай буркырап ыйлады. Ата, эмне болду? Бир жериңизди ооруттумбу деди. Жок балам, жок, баары жайында. Атасы төөгө минди. Ата, айтыңчы, сизге кызмат кылам деп көңүлүңүздү ортуп алган жокмунбу? Жок балам. Эмнеге ыйлап атасыз? Айтыңчы деди эле. Какылайын уулум. Жана сен мени көтөргөн жерден мен да сендей учурумда атамды көтөргөм ошол жерде. Дал ушул жерге чейин көтөрүп келгем. Ошол жерден дал ушул жерге чейин көтөрүп келгем. Бүгүн сен мени ошол жерден ушул жерге чейин көтөрүп келгениңе, я Раббим, сен кайтаруучусуң да. Сен ар бир нерсенин жообун бере аласың да. Сен мен атама кылган кызматты өзүндөй кылып кайтарып атасың, я Рабби. Өзүндөй кылып кайтарып атасың деп сүйүнгөнүмө ыйладым да, балам, кагылайын. Эми атама жамандык кылып албадым бекен, ошол жамандыкты сен баары мага кайтарасың да деп корккондугумдан ыйлап атам дейт. Азыр бүгүн эртең чалам, бүрсү күнү чалам деп чалмай койсоңор, перзентиңер да эртең кабар алам, бүрсү күнү кабар алам деп силерден эч качан кабар албайт, айтып коеюн. Андыктан атаңар менен апаңардан сөзсүз түрдө кабар алгыла, сөзсүз түрдө.